Elin tilinde aytайынчы, андай жок, мен өзüm кеттим. Сүйлөшүп аткан жерден бетимен чыга берген. Садовому Владимировичу показал несколько предложений, и одно из самых. 3 жыл тынбай иштедим. 3 жыл. Эртең менен интернетте ачарыбыз менен Бишкек шаарынын мэри дайындалып калыптыр. Бул кызматка келген Бактыбек Кудайбергенов жетекчи катары биринчи жыйын өткөргөнгө да үлгүргөн. Ошол жыйынды чагылдырып, жаңы шайланган мэрдин алдыдагы пландарын билели деп барсак эшик жабык. Милициялар кирген чыккан адамдарды катуу көзөмөлгө алып жатышыптыр. Көрсө жаңы дайындалган мэр Бактыбек Кудайбергенов абал тынчыганча унчукпай турарын билдириптир. Анткени мэриянын алдына ага наразы болгондор келишип, сүр көрсөтүп коюшкан өңдүү. Чогулгандар бул кызматка Кудайбергенов татыксыз экенин айтышып, отставкасын талап кылышты. Давайте отпад башлары, бизге мындай көп өзүчөнүн кереги жок. Кудайбергенов! 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 Тигинisi деле келет мэр болом деп, бунусу деле келет мэр болом деп. Билбейм, азыр мунусу азыр Бакыт Кудайбергеновден келиптир жанагы. Ал чүйдү жыргатпаган, Чүй областында губернатор болчу, ал сынташтык. Мен жакшы билем аны. Ал чүйдү жыргатпаган, Бишкекти да, Бишкек шаарын жыргатпайт ал. Бул биле турган, бизге татыктуу мэр керек. Ушу Бишкек шаарын өнүктүрүп астыга алып кете турган. Анан мындай каша башаламандыктын кереги жок. Митингге чыккандар колдоруна плакаттарды көтөрүп, өз талаптарын айтып жатышты. Алар шаар мэри катары Руслан Тагаевди көргүлөрү келип жаткандарын билдиришти. Бийлик бутактарына жаштар келиши керек деген уранды кармангандар мындай деп кеп козгошту. Стандаганыбызында болуп атат. Руслан Тагаев дегенибиз бул киши мурун мамлекеттик кызматтарда иштеп келген эмес. Жеке кызматкер болуп иштеп келген, бул адамды койсок болот. Буну коелук дегенин себеби биз башында эмне максат менен чыктык, эмне максат менен ушунча нерсеге жеттик. Азыр карап турсак, баары эле өз ара ичинен чечип эле кайра эле мурункулар келип атат. Ал деген ал система ойнобош керек да. Биз деген башында эмне деп чыктык, эмне максат койдук эле, ошол болуш керек. Люстрация болуш керек. Жаштар келсин деп башында чыкпадыкпы. Биз ошол нерсени колдошубуз керек да. Азыр булар өз ара чечип эле өздөрү баягы мурунку система менен иштеп башташты кайра эле. Эскилерди алып келип атат. Кадр дайындоодо алешимдиктерге жол берилип жатат дегендер аягына чейин болобуз деп жатышат. Эми Бактыбек Кудайбергеновдун мэрлик кызматка кандайча келип калгандыгы боюнча айтып берели. Тагыраагы кечетен бери мэриянын айланасында болуп жаткан ызычуулар боюнча кеп козгойбуз. Элдин тилинде айтайынчы, андай жок, мен өзüm кеттим. Сүйлөшүп аткан жерден бетимен чыга берген. Садовому Владимировичу показал несколько предложений, и одно из самых. 3 жыл тынбай иштедим. 3 жыл. Кудайбергенов! Кудайбергенов! Эл менен тыгыз байланышта болуп иш алып барып келген мурдагы мэр Балбак Төлөбаев күтүүсүздөн жумуштан кетти. Бул жагдай көп адамдарды таң калтырды. Ал эмес айрым массалык маалымат каражаттары анын башка жумушка которулуп жатканын жазып чыгышты. Тагыраагы президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгын жетектейт экен деген маалыматтар желдей тарады. Бирок көп убакыт өтпөй бул кабар чындыкка дал келбей тургандыгы билинди. Андай жок, мен өзüm кеттим. Мен шаарга берген сөзүмдү аткарууга кеттим. Айтты, ажо, иштей бербейсиңби деди. Мен айттым, жок, мен шаардыктарга сөз бергем. 3 жыл тынбай иштедик. 3 жыл күн түн көрбөй. Пандемия убагында өзүңүздөр билесиздер, көлдө бардык, андан элдик толкундоолор болду. Анан мэр болуп келдик. Анан биякта толкундоолор. Мен ооруп атам. Ал арада Балбак Төлөбаевдин ордуна Эрмек Нургазиевдин дайындалгандыгы белгилүү болду. Ал дагы тез аранын ичинде коллектив менен тааныштырылып, жетекчи болуп калды. Ал өз сөзүндө президент Садыр Жапаров менин талапкерлигимди жактырды, өзү менен да жолугуп чыктым деп билдирүү кылды. Мүмкүнчүлүк болуп калды, кишилер мени колдоп, Садовому Владимировичу менен встреча уюштуруп беришти. Мен ушу пландарымды айтып бердим. Мага ишеним көрсөтсөңүз, менин ушундай пландарым бар эле. Шаарга өзүмдө ушулай жардам бере турган проектлерим бар деп ушул сөз айтылган. Эми аны выбор убагында бир встречасы болгон. Андан кийин дагы бир жакын арада встреча болду, ошо менен мага ишеним көрсөтүштү. Мына ушундай пикирди уккан коомчулук ага болгон кыжырдануусун жазып баштады. Ал Эмастрой курулуш компаниясынын директору болуп турган кезде бир канчалаган үлүшчүлөр менен соттошуптур. Ошондо тартылган айрым видеолор интернетке да чыгып кетти. Анда ал алсыз аялга кол көтөрүп, жактан арыз шапалак менен бир чапкан.
Биздин бир өзүбүздүн дольщиктердин собраниясы өтүп аткан жерге ал аял киши келип, бир 3-4 адам менен камерасын ушу сотканы даярдап коюп, сүйлөшүп аткан жерден бетимен чаап берген. Мен дагы какой-то реакция болуп кетти, мен да чаап бергем, анысы чын. Ушул эле күнү түштөн кийин президент Садыр Жапаров Инстаграмдагы баракчасына кадр тандоодогу кыйынчылыктар тууралуу пикирин ортого салды. Албетте таза, жаш, идеалуу кадрлар көп. Маектеше келсең жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес. Ошол эле маалда Эрмек Нургазиев Инстаграмдагы Садыр Жапаровдун аккаунтун фейк аккаунт катары баалады. Буга өлкө башчынын маалымат катчысы Галина Байтерек жооп берип, ошондой пикир калтыруу болгонун ырастады. Коомчулуктун пикирин жана социалдык тармактагы мамлекеттик кызматкерлердин беделине көлөкө түшүргөн ар кандай материалдардын жайылып жатканын эске алып, президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы жеке баракчасында Борбор калаанын мэринин милдетин аткаруучуга байланыштуу маселеге пикирин билдирди. Ошону менен бирге кадрдык акыркы чечимди өлкөнүн премьер-министри кабыл аларын белгилейбиз. Эрмек Нургазиевке карата жогоруда айтылган коомчулуктун терс пикиринен кийин өкмөт башчы Улукбек Марипов тез аран ичинде аны да кызматтан бошотту. Анын ордуна бүгүн Бактыбек Кудайбергенов дайындалып, мэр болуп отуруп калды. Ага да шаардыктардын ичи чыкпай митингдерди уюштуруп жатышат. Бул мэр деле ашып кетсе 2 ай иштейт. Тактап айтканда 11 апрель күнү шаар депутаттарынын кезектеги шайлоосу болот. Андан кийин мэрди шаардык кеңеш карап, кайра шайлашат. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.